УКМК вице-премьер Жеңиш Разаков Тажикстандын тыңчысы делген маалыматты иликтейт. Бул тууралуу мекемеден кабарлашты. 20 март күнү Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Мадеминов вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго кайрылып, тажик маалымат булактары аны кошуна мамлекеттин агенти деп жазып жатышканын айтып, анын Баткенге барып комиссияны жетектегени туура эмес экенин, отставкага кетиши керектигин айткан. Вице-премьер-министр өзү муну толук четке кагууда. Азия Ньюс басылмасы акыркы санында вице-премьер Разаков тууралуу маалымат жарыялап, анын Тажикстанда кармалып чыкканын жазды. Басылма буга далил катары Разаков 2010-жылы Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп турган учурда жетекчисине жазган түшүнүк катын жарыялады. Анда Разаков 2010-жылы 23 февралда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алымбековго түшүнүк кат жазып берген. Ал Тажикстанга кайсы бир досу менен кирип, анан 3 күнгө себепсиз жоголуп кеткени жөнүндө баяндаган. Кармалып калып Тажикстандын УКМКсында отурганын өз мойнуна алган. Тажикстанда колго түшүп 3 күн кармалып чыккан адамдын чек ара маселесин көзөмөлдөп жатышына коомчулукта суроо туулууда. Айта кетсек, Разаков кыргыз-тажик чек арасындагы 13-14 марттагы жаңжалдарга байланыштуу Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Ибрахим баштаган топ менен сүйлөшүп жатат. Разаков 4-5 апрелде кыргыз делегациясын жетектеп Тажикстанга барат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин биригүүсү тууралуу кеп сөздөр боюнча партия билдирүү таратты. Партиянын билдирүүсүндө Мадымаровдун жергиликтүү телеканалдарга берген маеги бурмаланганы белгиленет. Бул сөздү бурмалап ар ким өзүнүн ыңгайына жараша таратып жаткандыгы өкүндүрөт деп жазылган билдирүүдө. Бүтүн Кыргызстан партиясы 2020-жылы парламенттик шайлоого эч ким менен бирикпей катыша турганын билдирди. Мадымаров менен Атамбаев биригери тууралуу маалымат алгач Калыс медиа сайтына чыккан. Ал маалыматта Мадымаров жалпы кызыкчылык үчүн Атамбаев менен биригүүгө даяр экенин, Атамбаевдин оппозицияга өтүп парламенттик шайлоого барышын колдой турганын ачык айтканы жазылган. Акыркы 3 күндөн бери Мадымаровдун дарегине сындар айтылып жатат. Бул аракетти Мадымаров атайылап ага уюштурулуп жаткан кара пиар катары сыпаттайт. Кыргызстандык жеңил атлетчи Дарья Маслова Ташкентте өткөн эл аралык жарым марафондо кыздар арасындагы чуркоодо биринчи келип алтын медаль утуп алды. Бул тууралуу өзбекстандык басылмалар жазды. Спорттук иш-чара 24 мартта Нооруз майрамына карата өтүп, ага 28 өлкөдөн 1700 жөөгүлү катышкан. Кыргызстандык спортчу Маслова 21 чакырым 97 метр аралыгында жарым марафондо 1 саат 12 мүнөт 30 секундта басып өткөн. Ага 12 миллион сум байге берилди. Ал эми эркектер арасында биринчи орунду кытайлык Ле Янг алды. Кыргызстандын атынан барган жөөгүлүк Адлет Кыштакбеков экинчини, үчүнчүнү өзбекстандык Андрей Петров ээлеген. Жарым марафонго Кыргызстандын атынан жалпы 8 спортчу